Махабат жок дебей жаным деп ичибизден 100 ирет кайталап ырдасак да бул ыр бала чакалуу болуп калган үй бүлөлөргө таптакыр тиешеси жоктой. Бизде кайрадан үй бүлөлүк жаңылыктар, жакшылап угуңуздар. Рецепт алып байкап карасак, баардык күйөө аттуулар кийимимди жууп кой, кечке мындай тамак жасап бер, байпагымды таап бер, эртең менен ойго, топумду курткамдын жеңине салып кой, машинанын кулучу, тамагым ооруду дары, топко барам шортик, баняга барам полотенце дей койчу, уялганынан эле чайымды үйлөп бер, анан жумушка чогуу барып келели дегенден башкасы 24/7 без лимит. Эми баардык айымдарга суроо, өзүңүздөр көргөндөй санасасан эсептесе эсеп жетпеген чааштан көп кызматтарды аткарат экенбиз, бирок ар жума сайын вазабыз гүлгө толуп турсун, же болбосо ай сайын шопинг кылууну каалайм, саякаттагым келет дегенди бери кой, жашоо үчүн күнүмдүк суроолорубузга нормальный жооп ала албайбыз. Эмне үчүн? Сөзүм кур болбос үчүн мисал келтире кетсем, мисалы күнүгө берилчү суроо качан келесиң деген суроого шашпай эле уктай бергиле, себеби балдар менен ары бери томуш жери дальше белгисиз. Ал эми эртең конокко барабызбы деген суроого по ситуацию байкайбыз. Саналуу сааттар калса кантип байкалат, бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз. Аны кылалуу, муну кылалуу деп бир нерсени адышы кеңешейин десең, көрөбүз, көп эле башты чага бербечи деген жооптор. Ай кантип башты чакпайсың, жоопторуңар канаттандырбаса. Ушундай жооптор жокко чыгарылсын, себеби кабыл алуу өтө оор деген айымдар болсо колуңарды көтөрүп койгула, жалгыз эмес экенимди сезип бир бактылуу болуп калайын. Мунан соң 878 баракчасы кабарларда болду. Ал эми кийинки эфирлерде көрүшкөнчө